Улуттук госпиталдын айланасы мурда шашылыш жардам керек болгон бейтаптар үчүн бир аз ыңгайсыз болчу. Ар бир бөлүм ар кайсы имаратта жайгашкандыктан бейтаптарды тиешелүү бөлүмгө жеткирүү убакытты талап кылчу. Бүгүнкү күндө улуттук госпиталда иштеп жаткан борбордоштурулган медициналык тез жардам бөлүмү калкка сапаттуу жана ыкчам жардам көрсөтүүдө. Бул бөлүмдүн ачылганына 1 жылга жакындап калды. Госпиталдын сыртына көз чаптырсак эле жол боюндагы кызыл чийиндерди көрөбүз. Бул шашылыш медициналык жардамга алып баруучу түз багыт. Ошол кызыл чийиндер бейтапты жашоого кайтарган дарбаза сымал десек болот. Бул имарат негизги тез жардам кызматтарын бир чатырдын астына бириктирип, медициналык кызматкерлердин өз ара аракеттенүүсүн жеңилдетти. Натыйжада бейтаптарга жардам көрсөтүү процесси кыйла ылдамдады. Бул бөлүмүбүздө киргенде ооруларды кабыл алган кушеткалар коюлган. Ар бир оорудон көптөгөн ар бир уч жерден шашылыш келген оорулар ушул жерде келип, биздин врачтар кабыл алып, ошон тез жардам көрсөтүшөт. Сортировка кылышат ушул жерден. Анан мындай шырмалар да коюлган. Кээ бирөөнү мындай өзүнчө көрүш керек болсо, ушул шырманын ичинде кабыл алышат. Шырмалардын ичинде кабыл алышат. Кээ бирине капельница коюш керек болсо да ушул жерден капельница коюлат. Бул жерде биздин врачтарга, медиктерибизге да шарт түзүлгөн. Бул жерде врачтарыбыз жазышат, эс алышат, ушул жерден назначение кылышат. Шашылыш медициналык тез жардамдагы бөлүмдөрдүн ыкчам курамына нейротравматология, жаак бет хирургиясы, манжа микрохирургиясы, номер 2 көздүн микрохирургиясы, урология, травматология, лор, хирургия, терапия, проктология, неврология жана кан тамыр хирургиясы кирет. Мындан сырткары заманбап жабдуулар менен камсыздалган операциялык жана реанимациялык блоктор иштеп жатат. Белгилей кетсек, улуттук госпиталда буга чейин 2 реанимация бар болсо, бул 3-чү кайра жандандыруу бөлүмү болуп ачылган. Бул реанимациялык бөлүм ушул бүт шашылыш тез жардам менен келген кечиктерилгис медициналык жардам көрүш керек болгон оорулар ушул жерге ушул жерге жаткырылат. Бул бөлүм керектүү медициналык жабдыктар менен, керектүү бардык ушул заманбап эмне керек болсо ошондой нерсе менен жабдылган бөлүм. Мурун урологиялык оору келсе, реанимационный абал менен реанимациялык дарылоо керек болсо, мурун урологиядан алып тиги реанимацияга машина менен алып барылчу. Азыр мына ошол бөлүм бар, ошол бир жерде жайгашкан, реанимацияда бир жерде жайгашкан. Убакыт коротпой, убакыт кечиктирбей кабыл алып туруп, сразу эле ушул реанимация бөлүмүнө алып келинет. Бул жерде айткандай экстренный урология, экстренный травматология, экстренный нейротравматология, экстренный челюстно-лицевая хирургия, экстренный офтальмология ошолор болгондуктан, ошолордун оорулар келгенде, операция муктаж болсо, биринчи этаждан полностью текшерилип, ушул операцион залга, ушул 3-чү этажга чыгарылып, ушул жерден операция кылынат. Бул залыбыз болсо экстренный нейрохирургический зал. Бул жерде көбүнчө нейрохирургиялык оорулар операция болот, жана травматологиялык оорулар операция болот. Операционный стол жаңы алынган, операционный лампалар, пендант турат, наркозный аппарат турат. Анан бул аппаратты көрсөтүп койсом, бул рентген сидуга деп коет. Буну операция болгондо ушул рентген аппаратты колдонуп, позвоночникке, жанагы мээге, анан травматологиялык операцияларды ушул сидуганын колдонуусунда экстренный операцияларды ушул күнү-түн ушул жерде жасалат. Учурда тез жардам менен келген бейтапка шашылыш операция талап кылынууда. Врачтар операциялык бөлмөгө кирип, убакыт менен жарышып, бейтаптын өмүрүн сактап калуу үчүн аракет кылышууда. Бейтап кечээ күнү стройкадан кулап түшүп, травма жаракат алыптыр, лобный перелом кости деп. Азыркы учурда бейтапты жаткырып, обследование болуп, экстренный түрдө операцияга врачтар алган турушат.
ушундай тез жардам күнүгө кайрылган бейтаптарга жазалып жатат. Бейтаптын өмүрү секундалар менен эсептелген кырдаалда улуттук госпиталдын медициналык тез жардам бөлүмү ыкчам аракет, жогорку кесипкөйлүк жана замандын талабына жооп берген шартта иш алып барууда. Бул жерде ар бир бейтап көңүл борборунда.